Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү аналар улантабыз. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө коногубуз бар. Атайын майрамдык чыгарылышка катары бизге конок катарында келген агабызды кесиптешим тааныштырып өтсө. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн 5 май 1993 жылы Кыргыз Республикасынын башкы документи катары эсептелген эгемендүүлүгүбүздүн дагы бир символикасы деп айтабыз. Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы, конституциясы кабыл алынган күн. Мына ошондуктан биз бүгүн мына ушул теманын алкагында маек куруу үчүн атайын студияга конок чакырганбыз. Бүгүн бизде студияда конокто белгилүү тарыхчы, публицист, журналист, коомдук ишмер, ошол эле учурда дайыма жаштарга өзүнүн туура билим тарбиясын берип үндөп келе жаткан агайыбыз бүгүн бизде конокто. Ким деп турсаңыз, Кыяз Молдокасымов бүгүн бизде атайын ушул теманын алкагында сүйлөшүү үчүн конокко келди. Саламатсызбы агай? Арыбаңыз? Саламатчылык, майрамыңар менен. Сизди дагы куттуктайбыз агай. Майрам дегенде эле ошо биздин баш мыйзамыбыз Конституция күнүндө. Негизи ушу Конституция канча жолу алмашты бизде? Ушу баардык дээрлик 7 жолу алмашты окшойт, э? 10 терин болуп кетти азыр. 2020 жылга чейин 17 жолу алмашты деген окуп калдым. Жок, 8 жол, 9 жол болгон. Агай, негизи Конституция деген эмне өзү? Ушуну айтып берсеңиз. Конституция деген бул өзү түзүлүш дегенди билдирет. Түзүлүш деген бул ошол мамлекеттин түзүлүшү. Кандай болуш керек? Мамлекеттин негизги башкарган баш мыйзамы. Кээ бир мамлекеттерде конституция жок, Англияга окшогон. Кээ бир мамлекеттерде бул конституция өтө ыйык сактаган, аны эч бузбай турган, өзгөчө ошого таянып жашай турган, бул өзгөчө чоң бир күч, түзүлүштүн негизги өзөгү десек болот. Кыргыздар деле бул мына биринчи жолу конституциясын 1929-жылы көрдү. Ага чейин кыргыздар деле конституциясы жок жашаган, наркка таянган, салтка таянган, өзүнүн тарыхый өткөн бул оңгу жолуна таянган өзгөчө эл. Себеби айрым бир конституциялар бул бузулушу мүмкүн. Конституцияларды сактабай, көрүнгөндөй кылып туруп, өз кызыкчылыгына оңдой берген учур көп болгон. Ал эми наркты, салтты бул эл эч качан бузган эмес. Ошон үчүн баш мыйзамдан дагы бул нарк менен башкаруу жогору турат деп бул орто кылымдар деле айтылган. Ошон үчүн кыргыздар мына өзүнүн конституция деген түшүнүгүнө, баш мыйзам деген түшүнүгүнө Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлүп, ал кийин Кыргыз автономиялуу республикасы болгондон кийин гана 29-жылы биринчи жолу ээ болуп атат. Андан кийин 37-жылы жеңген коммунизмдин конституциясы деп туруп, аны мына Сталиндик конституция деп коет. Андан кийин өнүккөн социализмдин конституциясы деп 1978-жылы соңку конституциясы менен жашагат. Анан Кыргызстанда мына Кара Кыргыз автономиялуу облусу бул келечектеги Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын, союздук республикасынын негизги түзүлүшү. Ал келип отуруп туруп 1991-жылы ошол жанагы бир мамлекеттин алкагындагы бир республика, эгемендүү Кыргыз республикасы болуп калды 1991-жылы 31-августта. Андан кийин ошол эгемен Кыргызстан кантип жашаш керек? Эмне менен жашаш керек? Мурунку эле конституциясы менен жашай береби? Же эгемен болгондон кийин өзүнүн жаңы бир конституция менен жашаш керекпи деген маселе козголгон. 91-жылдан баштап атайын уюштуруу комитети түзүлдү, атайын комиссия түзүлдү. Ошол комиссия 2 жыл бою жакшынакай иштеп отуруп, анан легендарлуу парламент ошол күнү 93-жылы өзүнүн баш мыйзамын кабыл алган. Өтө чоң бир талкуу болгон. Ал убакта легендарлуу парламентте билимдүүлөр көп болгон, интеллектуалдуу адамдар көп болгон, жазуучулар, маданият өкүлдөрү, китеп окугандар көп болгон. Мына ошолор баягы талашып, тартышып, кеңешип, ар бир сөздүн
түпкүрүнө түнөп отуруп туруп, анан ушул акырында 2 жылдан кийин ушул биздин баш мыйзам кабыл алынган. Бул эгемендүү кыргыз мамлекетинин өз алдынча мына эч кандай күн корсуз алгачкы баш мыйзам деп койсо болот да. Ага чейинкилер дайыма биз мына РСФСРдин курамында болдук. Андан СССРдин курамында болдук. Анда биз дайыма ошо сырттан, Москвадан ушундай алардын конституциясын көчүрүп, ошолорго ыктап, анан конституция жазышыбыз. Анан өзүбүздүн баш мыйзам менен жашайбыз деп туруп, анан кийин ошо 93-жылы 5-майдан баштап ушу мыйзам менен баштадык. Бирок тилекке каршы бул мыйзамда өтө эле мындай бир демократиялык ушундай бир жол жоболор жазылып калыптыр. Башкарууда парламенттик, президенттик деп көргөзүлүп, мен эч кандай ушундай бир укукка ээ эмес экенмин. Мен деген чоң бир укукка ээ болуп, ушундай бир башкарууга жетишпесем, Кыргызстанды оңдой албайм деп акай улам ушул депутаттарга чыгып отуруп туруп, ошо конституциянын эң көп оңдолгон мезгил ошо Акаевдин мезгили болуп кетти. 15 жылдын ичинде. Баш аягы мына 9-10 жолу өзгөрбөдү. 93-жылдагы башкы мыйзамдан бүгүнкү күндө мындай сөгүлө калбаса этибөгө алмашты да. Кээ бир мамлекеттерде баш мыйзам 100 жыл өзгөрбөй ошону бекем кармаган учурлар болгон. Ал эми Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу системасы күчөгөн мезгилде өздөрүнө ыктап, өздөрүнө ылайыктап, бул баш мыйзамды өтө көп өздөрүнүн кызыкчылыгына көп өзгөрттү. Ошон үчүн бекеринен айтылбайт. Баш мыйзамдан нарк мыйзам, нарк жогору турат. Ал эч качан өзгөрбөйт, аны бузганга эч ким даабайт, буздурбайт дагы деп. Кыргыздар дайыма нарк менен жашаган эл. Өзүнүн оңгу жолунда бекем конституциясы жок эле нарк жолу менен 3000 жыл бою Кыргыз сакталып келген. Ал эми соңку мына эгемендүүлүк мезгилинде дээрлик 10 жолу биз баш мыйзамыбызды улам алмаштырып атпадыкпы. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө кээ бир мындай пикирлер деле бекеринен айтылбайт. 93-жылдын 5-майында кабыл алынган конституциядан бүгүнкү күндө эч бир мындай бир өзү ошол мезгилдегидей көп өзгөрүлдү. Ошон үчүн майрамдаштын кереги барбы деген да маселе туулат да. Бирок биз эгемен мамлекет, биздин эң негизги байлыгыбыз эгемен мамлекет, эгемендүүлүк, өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн эң алгачкы кабыл алынган конституциябыз бул албетте өтө ыйык. Ошон үчүн биз ошол кабыл алынган конституция күнүн дайыма бекем карманышыбыз керек. Өтө демократиялуу, өтө бир мындай бир өнүгүүгө жол ачкан өтө мыкты конституция болчу. Бийликтин жанакы тең салмактуулугун дайыма кармап турган. Керек болсо президентке жана импичмент жарыялап, президент өтө ашынып бара жатканда аны ооздуктай турган конституция болчу. Бирок ал улам оңдолуп атып тарпы чыкты да. Кийинки соңку азыркы кээ бир учурларда ушундай болду. Мамлекет бар, бирок мамлекетти башкарууда жоопкерчилик жок. Жоопкерчиликсиз бир мамлекеттин бийлигин каалагандай бөлүшүп алып туруп, кертип туруп, анан бирок ага эч ким жооп бербей турган учурда да жашадык. Туура. Конституцияны ошондой кылып да оңдодук. Демек, мындай конституция, мындай жолду эгемен Кыргызстан басып өтүш керек. Ошон үчүн Кыргызстанда мына өзүңөр көрдүңөр, 3 жолу бийлик алмашуу болбодубу? 3 жолу. Бул жөн жеринен эмес, жалаң ошол баш мыйзамдагы ушундай чийкилик, баш мыйзамдагы ашынгандык, баш мыйзамдагы биздеги жашоо, мамлекетти башкаруу эрежелерин туура сакталбагандыгынан улам ушундай болот. Ар бирин карасаңар, ар биринде ошол парламенттик шайлоо негизги шылтоо болуп берет. 2005-те, 2010-до, андан кийинки 20-жылы булардын баардыгы демек ошол баш мыйзамды өз кызыкчылыктарына каалагандай өзгөрткөндөн улам Кыргызстандагы баягы бийликтин өзгөрүшү да ошондой болуп атат да. Бул ошол жалпы силер конституция бул эмне деп атпайсыңарбы? Жалпы мамлекеттеги элдердин жашоо эрежеси. Биз ошол жашоо эрежебиз, биздин келечектеги өнүгүү жолубуз
мына ошол баш мыйзамда кандай айтылса ошону бекем кармансак, биз Кыргызстан гүлдөгөн, өнүккөн, күчтүү бир мамлекетке айланып кетмекпиз. Туура. Тилекке каршы конституция бузулгандан улам бизде ушундай бош кыйыштар болот. Агай туура айтасыз. Эми башкы мыйзам кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын агыктап өзгөртүлүп, же болбосо кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын агыктап жазылбашы керек. Анан азыркы жаштар башкы мыйзам деген эмне, башкы мыйзам менен жашоо деген нерселерди жаштарыбыз билеби? Ооба, негизинен азыркы муун көбүн эсе баягы 5-май эмне майрам десе көбү жооп бере албайт да. Эми буну мектепте эле жашынакай окутат. Эми бирок ошого жанакы конституцияны эми эл башчылары сыйлабай, эл башчылары каалагандай өзгөртө берген үчүн конституция бизге негизги жашоо эреже, негизги башкы бекем карманат турган ыйык нерсе экендигин жоготуп атпайбы? Туура. Анан жогорку көч кайда барса, кыргыз айтып коет, кийинки көч ошол жака барат дейт. Демек жогорку көч дайыма конституцияны өз кызыкчылыктарына өзгөртө берсе, төмөнкү аны ээрчиген эл аны сыйлабай калат. Ошон үчүн баягы конституцияны улам алмаштыра берип, эл сыйлабай турган деңгээлге да жеткирди да. Бирок бүгүнкү күндө жанагы биз оңгу жолубузга түшөлү деп анан мамлекетте жоопкерчилик негизги орунга коюлбадыбы? Акыркы жолу конституцияны өзгөртүп аткандачы. Буга чейин жоопкерчиликсиз бийлик болгон. Эми биз бүт жоопкерчиликти мына президенттик башкарууга өтөбүз дагы, бүт баардыгын биз өзүбүз мына жоопкерчиликти мойнуна алабыз дагы. Анан ошо менен жашайбыз. Өлкөдөгү мурдагы таланып, тонолуп, коррупция ушундай бир желелеп кеткен мамлекетти биз туура жолго салабыз. Бизге күчтүү бийлик керек деп туруп, мына ошондой өзгөрүлгөн да. Эл референдумда колдоп беришти. Анан ошон үчүн анын эми албетте мурдакы жоопкерчиликсиз мезгилге жанакы парламентке келип, ар кайсы партиялар айыл өкмөтүнө чейин бөлүштүрүп алынган мезгил артта калды. Өзү парламенттеги башкаруунун да өзүнчө аябагандай жакшы жактары бар. Ал дагы эгерде партиялар чыныгы акционердик коом эмес, Туура. Мамлекеттин келечегине багыт алган, келечегин ойлогон күчтүү идеологиясы бар партиялардын атаандашы болуп, анан ошолор Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жанакындай бийлик бөлүштүрүү үчүн эмес, Кыргызстандын келечеги үчүн жоопкерчиликтүү бир билимдүү, китеп окуган депутаттар эмес, билимдүү мамлекетти башкарган, анан акчасына көпкөндөр эмес, мамлекетти башкарганды билген мыктылар келсе, бул парламенттик башкаруунда жакшы жактары бар. Бирок биз аны парламенттик башкаруунун өзүнүн жанакы жаман жолуна түшүп албадыкпы? Туура. Анан азыр эми мына президенттик башкаруу болуп атат. Президенттик башкарууда президент негизги аткаруу бийлиги негизги орунду ээлейт. Бирок ошол эле учурда ачык эле айтыш керек, парламентти дагы өтө төмөнкү деңгээлге түшүрүп койбош керек. Себеби парламенттик дайыма мыйзамды кабыл алат, мыйзамды көзөмөлдөйт. Анан парламенттин дагы үнү болуш керек, парламенттин дагы коомдо тең салмактуу орду болуш керек. Мына ошону тең салмактуулук, үч бийликтин тең салмактуулугу өздөрүнүн жоопкерчилиги болгондо гана мына мамлекетте өнүгүү болот. Ошондой азыркы учурда биз президенттик башкарууда жашап жатканыбызга 4 жылдын жүзү болуп баратат. Негизи баш мыйзам ошо 2023-жылы, 22-жылы өзгөрүлгөн экен, акыркы жолу. Ошондо 3 жылдан бери башкы мыйзам өзгөрүлүп, азыркы учурда 3 жылдан бери ошол мыйзам менен жашап келатабыз да. Өнүгүү жолундабызбы? Эми мына жоопкерчиликти бир аткаруу бийлиги өзүнүн колуна алгандан кийин көп нерсе жасалып атат, ачыгын айтыш керек. Эми анча-мынча оош, кыйыш дагы бар. Туура. Бирок мурдакы ушунчалык баягы тамырлап кеткен нерсени дароо эле өзгөртө коюш, дароо эле өнүгүү жолуна өтүп кетиш да кыйын болуп атат. Бирок ага карабай бүгүнкү күндө көп жакшы самалыктар болуп атат. Ушул жоопкерчилик ушундай бир жоопкерчиликтин натыйжасында көп Кыргызстанда таланып, тонолуп, анан ар кайсы бир адамдардын колуна кеткен ушундай бир уурлук жол менен ээленген нерселердин баардыгы мамлекетке кайтып атат. Мамлекет барган сайын байып атат. Мамлекетте ошондой бир коргонуу жагын карагыла. Коргонуу жагын эле карагыла.
биз эч нерсеге жарабаган, курал жарагы жок, алсыз бир армияга ээ болуп калбадык беле бир учурда. Азыр эми биз өзүбүздүн бир күчтүү армияга айланып бара жатканыбыз, мамлекеттин эң негизги вазифасы бул коопсуздук. Өз жарандардын коопсуздугун сактай албаган, ошол чет өлкөлүк агрессорлорго ушундай бир басып кирүүгө жол берген мамлекет болуп өтө алсыз да. Азыр эми күчтөнүп, азыр анча-мынча мамлекеттер Кыргызстанга мындай бир тынчтык жол менен гана бир мамиле кылууга өттү десек дагы болот. Эми албетте күчтүү мамлекеттер бар, эми буюрса мындан ары ушул биздин коопсуздугубуз бекем болуп атат. Анан жанакындай коррупция менен улам күрөшүү барган сайын күчөп атат. Бирок ачыгын айтыш керек. Баш мыйзамды бекем карманып, анан кийин мамлекетте түп тамырынан бери реформа болгондо, мына ошондо бул коррупциядан арылса болот. Аны мына бизде көп өлкөлөр мисалында, мына мурунку Саакашвилинин учурунда Грузиянын мисалында көргөзүп койду. Ал түп тамырынан баягы конституцияны карманып туруп реформага кетсе, ал жерде адамдарды да тарбиялаш керек. Адамдардын аң сезимин өзгөртүш керек. Бүгүнкү күндө мына бекеринен улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу деп идеологиялык жаңы багытты баягы улам элге жеткирүүгө аракет кылып атпайбызбы? Бул жаңы идеология, жаңы доктрина, оңгу жол деген бул ошол Кыргызстандын мурдагы жашоосундагы эң негизги жетишкендиктерди, ийгиликтерди өзөктү алып туруп, аны ошо өзөк менен, ошо оңгу жол менен жашоо жолуна түссөк, биз 3000 жыл бою тарыхта жашап келген кыргыз эли мындан ары дагы ошол жолду улантабыз деген нерсе. Агайсызга ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бизге бөлүп келип бергендиңиз үчүн, биздин суроолорубузга, теле көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Арыбаңыз дайыма эле мына ушундай акыл кебиңизди айтып, биз сыяктуу жаштарга туура жол көрсөтүүдө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрөрүңүзгө кайраачылык билдиребиз. Ден соолуктуу болуңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз атайын башкы мыйзамдын кабыл алынган күнүнө карата коомдук ишмер, тарыхчы, публицист, журналист Кыяс Молдокасымов агайыбызды студияга чакырып маек алууга аракет жасадык. Конституция, башкы мыйзам деген эмне, башкы мыйзамдын кабыл алуу тарыхы, аны биз жашообузда кантип туура пайдаланып жашашыбыз керек, мына ушул суроолордун алкагында маек курдук. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биз менен болуңуздар, кийинки берүүлөрдүн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.